12 bölüm. Ата бабаларыңдан Кудай Теңири энчиңе берген жерде жашап жатканыңда, өмүрүң өткөнчө аткарууга аракет кыла турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдар мына булар. Силер ээлей турган жердеги элдердин бийик тоолордогу, дөңсөөлөрдөгү жана жашыл дарактардын түбүндөгү кудайларына сыйынган жерлерин жок кылгыла. Алардын курмандык чалынуучу жайларын кыйраткыла, мамыларын талкалагыла, мазар теректерин өрттөгүлө, жасалма кудайларын талкалагыла. Ал жерлерден алардын атын өчүргүлө. Силер өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге алардай табынбашыңар керек. Бирок Кудай Теңириңер бардык урууларыңдын ичинен тандап алган, анын ысымы бар болуп турган жерге кайрылгыла. Ошол жерге келгиле. Ошол жерге бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңарды, курмандыктарыңарды, ондуктарыңарды, өйдө көтөрө турган курмандыктарыңарды, убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңарды, өз каалооңор боюнча алып келүүчү курмандыктарыңарды, бодо жана майда малыңардын биринчи төлүн алып келгиле. Аларды ошол жерде Кудай Теңириңердин алдында жегиле. Колуңар менен кылган, Кудай Теңириңер батасын берген иштериңердин жемишине өз үй бүлөңөр менен бирге кубангыла. Азыр бул жерде ар бирибиз өзүбүзгө эмне туура көрүнсө, ошону кылып жатабыз. Бирок силер ал жерде андай кылбашыңар керек. Анткени Кудай Теңириңер берип жаткан бейпил жерге кире элексиңер. Бирок Ярдандан өтүп Кудай Теңириңер энчиңерге берип жаткан жерге отурукташканыңарда, Теңир тегерегиңерде жашаган бардык душмандарыңардан куткарып, силерге тынчтык бергенде бейкут жашайсыңар. Ошондо Кудай Теңириңер өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн кайсы жерди тандап алса, ошол жерге мен силерге осуяттагандардын бардыгын, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарыңарды, ондуктарыңарды, өйдө көтөрө турган курмандыгыңарды, Теңирге убада кылган, убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңардын тандалмаларын алып келгиле. Ошол жерде Кудай Теңириңердин алдында балдарыңар, кыздарыңар, кулдарыңар, күңдөрүңөр жана силердин араңарда жашаган лебилер менен бирге көңүл ачкыла. Анткени лебилерге силер менен кошо үлүш бөлүнгөн эмес. Байкагын, көрүнгөн жерге эле бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды алып келе бербе. Урууларыңдын ичинен Теңир өзү кайсы жерди тандап алса, ошол жерге гана алып кел. Ошол жерге бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды алып келип, мен сага осуяттагандын бардыгын жаса. Бирок кайсы жерде жашасаң да, Кудай Теңириң берген малды каалашыңча, Кудай Теңириңдин батасы менен союп жесең болот. Ал мал жейрем болобу, бугу болобу, аны таза да, таза эмес да адам жесе болот. Канын гана жебегиле, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп салгыла. Эгиниңдин, шарабыңдын, зайтун майыңдын 1/10 бөлүгүн, бодо жана майда малыңдын биринчи төлүн, убада кылган, убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды, өз каалооң боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды, өйдө көтөрө турган курмандыктарыңды үйүңдө жебе. Аларды Кудай Теңириң тандап алган жерде, Теңирдин алдында балдарың, кыздарың, кулдарың, күңдөрүң жана шаарыңда жашаган лебилер менен жеп, Кудай Теңириңдин алдында өз колуңдун эмгеги үчүн көңүл ач. Байка, өзүң жашаган жерде лебилерди өмүрүң өткөнчө таштаба. Кудай Теңириң өз айткандай, жериңди кеңейткенде эт жегим келип жатат десең, анда каалашыңча же. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жер сенден алыс болсо, анда мен буйругандай, Теңир берген бодо жана майда малыңдан союп, каалашыңча үйүңдө жей бер. Бирок аларды жейрем менен бугуну союп жегендей же, аны таза да, таза эмес да адам жесе болот. Бирок канын жебе, себеби кан бул жан. Жанын эти менен кошо жебе. Канын жебе, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп сал. Теңирге жаккан иш кылгың келсе, аны жебе, ошондо өзүңө да, өзүңдөн кийинки балдарыңа да жакшы болот. Теңир тандап алган жерге өзүңдүн ыйык нерселериңди жана убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңды гана алып келсең болот. Ошол жерде бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңды чал. Анын каны менен этин Кудай Теңириңе курмандык чалынуучу жайга алып кел. Бирок башка курмандыктарыңдын канын Кудай Теңириңе курмандык чалынуучу жайдын жанына төгүп сал. Этим болсо же. Кудай Теңириңе жаккан жакшы иштерди кылам десең, өзүңө жана өзүңдөн кийинки балдарыңа түбөлүккө жакшы болсун десең, анда мен айтып жаткан ушул сөздөрдүн баарын угуп аткар. Сен ээлегени бара жаткан жердеги элдерди Кудай Теңириң сенин алдыңдан жок кылганда, ал жерлерди ээлеп алып отурукташып каласың.
Ошондо сак бол. Аларды жок кылгандан кийин алардын жолун жолдоп торго түшүп калба. Алардын кудайларын издеп, бул элдер өз кудайларына кандай табынышса, мен да ошондой табынам дебе. Кудай Теңириң андай кылба, анткени алар өз кудайларына теңир жийиркенген, жек көргөн нерселерди кылышат. Алар кудайларына арнап балдары менен кыздарын отко өрттөшөт. Мен осуяттагандардын бардыгын аткарганга аракет кылгыла. Аларга эч нерсе кошпогула да, алардан эч нерсе албагыла. 96 Забур. Теңир падышачылык кылып жатат. Жер кубансын, сансыз аралдар шаттансын. Анын тегереги булут жана караңгылык. Анын тактысынын негизи чындык жана акыйкаттык. Анын алдында от бара жатат. Ал анын тегерегиндеги душмандарын куйкалап жатат. Анын чагылгандары ааламды жарык кылат. Муну көрүп жер титирейт. Тоолор бүт жер жүзүнүн Теңиринин жүзүнө мом сыяктуу эрип жатат. Асман анын чындыгын жарыя кылып жатат. Бардык элдер анын даңкын көрүп жатышат. Ташпуркандарга кызмат кылгандар жана жасалмак кудай менен мактангандар уятка калышсын. Бардык кудайлар анын алдында табынгыла. Сион тоосу угуп кубанып жатат. Теңир, сенин адилет сотуң үчүн жүйүт кыздары кубанып жатышат. Анткени сен Теңир бүт жер жүзүнөн бийиксиң. Сен бардык кудайлардан жогору макталдың. Теңирди сүйгөндөр жамандыкты жек көргүлө. Ал өзүнүн ыйыктарынын жанын сактайт. Аларды ыймансыздардын колунан куткарат. Адил адамга жарык тиет. Жүрөгү тазаларга шаттык келет. Адил адамдар Теңирди ойлоп кубангыла. Анын ыйыктыгын эстеп даңктагыла. 97 Забур. Теңирге жаңы ырдагыла. Анткени ал укмуштарды жаратты. Ага өзүнүн оң колу жана ыйык булчуңу жеңиш алып берди. Теңир өзүнүн куткаруу ишин көрсөттү. Элдердин көз алдында өзүнүн чындыгын ачты. Ал өзүнүн Ысрайылга болгон ырайымын жана ишенимдүүлүгүн эстеди. Бүт жер жүзү биздин Кудайдын куткаруу ишин көрдү. Бүт жер жүзү Теңирди кубаныч менен даңктагыла, шаттангыла, ырдагыла. Теңирге кыл аспаптын коштоосунда ырдагыла. Теңирди кыл аспап менен, забур менен мактагыла. Сурнай менен мүйүздүн коштоосунда падыша Теңирдин алдында кубангыла. Деңизде анда жашагандар да, ааламда анда жашагандар да кубанышсын. Дарыялар да кол чабышсын. Тоолор да баары бирге кубанышсын. Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын. Анткени ал жерди соттогону келе жатат. Ал ааламды акыйкаттык менен соттойт, элдерди туура соттойт. 40-бөлүм. Менин элимди соороткула дейт силердин Кудайыңар. Иерусалимдин жүрөгүнө айткыла, ага анын күрөшүү мезгили аяктаганын жарыя кылгыла, анын күнөөсү кечирилгенин кабарлагыла. Анткени ал Теңирдин колунан өзүнүн күнөөсү үчүн 2 эсе жаза алды. Ээн талаада жар салган адамдын үнү. Теңирге жол даярдагыла, талаага биздин Кудайга түз жол жасагыла. Ойдуңдун баары толтурулсун, тоолор менен дөңдөрдүн баары текшиленсин, ийри буйру жерлер түздөлсүн, өңгүл-дөңгүл жолдор тегизделсин. Ошондо Теңирдин даңкы келет. Ар бир адам Кудайдын куткаруусун көрөт, анткени муну Теңир өз оозу менен айтты. Үн мындай дейт: кабарла. Мен эмнени кабарлайын деп сурадым. Ар бир адам чөп, анын сулуулугу талаа гүлдөрү сыяктуу. Чөп куурайт, гүл соолуйт. Теңирдин деми элди үйлөгөндө, ал да чөпкө окшоп соолуйт. Чөп куурайт, гүл соолуйт. Ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү түбөлүк турат. Жакшы кабар таратуучу Сион, бийик тоого чык. Жакшы кабар таратуучу Иерусалим, үнүңдү катуу чыгар, үнүңдү чыгар, коркпо. Жүйүт шаарларына силердин Кудай мына деп айт. Мына Кудай Теңир күч менен, анын каруу булчуңу бийлик менен келе жатат. Анын белеги өзү менен, анын жазасы да өзүнүн алдында. Ал өзүнүн койлорун койчу сыяктуу кайтарат. Козуларын колуна алып, бооруна кысып көтөрүп жүрөт. Саандарын жетелеп алат. Ким сууну кочута бөлчөдү. Ким асманды кадамдап ченеди. Ким жер топурагын идишке батырды. Ким тоолорду таразага тартты. Ким адырларды чөйчөккө салып таразага тартты. Ким Теңирдин рухун түшүндү. Ким ага кеңешчи болду. Ким ага акыл үйрөттү. Ал ким менен кеңешет. Аны ким акылга салат. Ким аны чындыктын жолуна салып, ага акыл насаат айтат. Ким ага билим берет. Ким ага акылмандыктын жолун көрсөтөт. Мына элдер чакадан тамган тамчыдай, таразадагы чаңдын бир бүртүгүндөй болуп эсептелинет. Мына ал аралдарды топурактын бүкүмүндөй сапырып жатат. Курмандык чалынуучу жайдын отуна Лебанонда аздык кылат. Анын жаныбарлары бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка аздык кылат. Анын алдында бардык элдер эч нерсе эмес. Алар ал үчүн санда жоктуктан да, жок нерседен да төмөн болуп эсептелишет. Ошондуктан силер Теңирди кимге окшоштурасыңар? Аны кайсы бейнеге салыштыра аласыңар? Бурканды сүрөтчү куят.
Зергер аны алтын менен каптайт, күмүш чынжырларды кошо жасайт. Ал эми мындай тартуу алып келе албаган адам бекем тура турган бурканды жасатыш үчүн чирибес жыгачты тандап алып, мыкты сүрөтчүнү издейт. Чын эле силер билбейсиңерби? Чын эле силер уккан жок белеңер? Чын эле силерге башынан айтылган жок беле? Чын эле силер жердин негиздерин түшүнгөн жок белеңер? Ал жер шарынын үстүндө турган теңир, ал эми жердин үстүндө жашагандын бардыгы анын алдында чегиртке сыяктуу. Ал асманды жука кездемедей жазды, аны турак жай үчүн чатырдай кылып жайды. Төрөлөрдү жок нерсеге, башкаруучуларды санда жоктукка айландырган ал. Алар жаңы эле тегилип, жаңы эле себилгенде, алардын өзөгү жерге жаңы эле тамыр жайганда, теңир аларды үйлөп койсо, алар кургап калат. Аларды коюн самандай учуруп кетет. Мени кимге окшоштуруп, кимге салыштырып жатасыңар дейт ыйык. Башыңарды көтөрүп асманды карагыла. Аны ким жаратты? Ким анын кошуундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын бардыгын өз аты менен атайт. Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч кубаты зор болгондуктан эч нерсе жоголуп кетпейт. Анан сен кантип менин жолум теңирден жашыруун, Кудай менин ишимди унутуп койгон деп айтып жатасың? Жакып, Ысрайыл, сен ушундай сөздү кантип айтып жатасың? Чын эле сен билбейсиңби? Чын эле сен бүт жер жүзүн жараткан түбөлүктүү Кудай теңир чарчабас жана алсырабас экенин уккан жок белең? Анын акылы изилдеңгиз. Ал чарчаганга күч берет, алсыраганга кубат берет. Уландар да чарчашат, алсырашат, жаш адамдар да мүдүрүлүшөт. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат, бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт. Чуркашат, бирок чарчашпайт, жөнөшөт, бирок алсырашпайт. 10 бөлүм. Анан мен асмандан булут жамынып түшүп келе жаткан күчтүү башка периштени көрдүм. Анын башынан жогору жакта көк желе бар эле. Анын жүзү күндөй жаркырап, буттары оттуу тирөөчтөрдөй болуп турду. Анын колунда ачылган китепче бар экен. Ал оң бутун деңизге, ал эми сол бутун кургак жерге коюп, арстандын айкырыгындай болгон катуу үн менен кыйкырды. Ал кыйкырганда 7 күн күркүрөө өздөрүнүн үнү менен сүйлөй баштады. 7 күн күркүрөө өздөрүнүн үндөрү менен сүйлөп жатканда мен жазып алмакчы болдум. Бирок асмандан мага 7 күн күркүрөөнүн эмне деп сүйлөгөнүн жазба, аны жашырып кой деп айткан үндү уктум. Bir буту менен деңизде, экинчи буту менен кургак жерде турган мен көргөн периште оң колун асманга көтөрүп, асманды жана андагы бардык нерсени, жерди жана анын үстүндөгү бардык нерсени, деңизди жана анын ичиндеги бардык нерсени жараткан түбөлүк жашоочунун ысымы менен мындай деп ант берди: мындан ары создук турулбайт. 7-чи периште сүйлөп, сурнай тарткан күндөрдө Кудайдын өз кулдарына, пайгамбарларына айткан жашыруун сыры ишке ашат. Мен асмандан уккан үн мага кайрадан мындай деп сүйлөй баштады: бар, bir буту деңизде, экинчи буту кургак жерде турган периштенин колундагы ачылган китепчени ал. Ошондо мен периштеге барып, мага китепчени бер дедим. Ал мага: алгында жегин. Ал сенин карныңа барганда ачуу, бирок оозуңда балдай таттуу болот деди. Мен периштенин колундагы китепчени алдым да жедим. Ал менин оозумда балдай таттуу болду, бирок жегенден кийин карнымда ачуу болуп калды. Анан ал мага: сен элдер, уруулар, тилдер жана падышалар жөнүндө кайрадан пайгамбарчылык кылууң керек деди.